Ыйсанын эң ишенимдүү шакирттеринин бири болгон. Бирок Ыйса кармала турган күнү Петр короз кыйкыра электе 3 жолу «Мен Ыйсаны тааныбайм» деп айтарын алдына ала айткан. Чынында эле Ыйса жүйүттөр тарабынан кармалганда Петр жашыруунун артынан ээрчип барып, Ыйсаны тааныбай турганын айтты. Бул окуядан кийин Петр катуу ыйлап жиберген. Бирок ал Ыйсаны көргөндө көз жашы менен кечирим сураган эмес. Мурун ушунчалык ишенимдүү болгон Петр өзүн ийгиликсиз адамдай сезген. Бирок тирилген Ыйса кайрадан Петрге жолугуп келген. Ыйса Петрди кайсы жерге жолуктурган? Ал Ыйсаны тааныбайм деп айткан жерде беле, же көз жашын төккөн кайгы дубалында беле? Ыйса менен Петрдин эң маанилүү жолугушууларынын көбү Галилея көлүнүн жээгинде болгон. Ыйса Петрди шакирт болууга чакырган окуя, Петр терең жерге барып балык кармаган окуя жана Петр суунун үстү менен басып баратып чөгүп кете жаздаган окуя, мунун баары ошол жерде болгон. Бул окуялардын көбү Петр Ыйсаны таанып кетүүдөн мурда болгон. Бирок бүгүн окуган ыйык жазуудагы окуяда Ыйса тирилгенден кийин Петрди кайра Галилея көлүнүнө жээгинде жолуктурганы айтылат. Тиберия көлү деп да аташат. Тирилген Ыйса шакирттерине көрүнгөн болсо да, алар дагы деле эмне кылыш керек экенин билбей турушкан. Ошондо Петр «Мен кайра балык кармаганга барам» деп айткан. Башка шакирттер да аны менен бирге барышкан. Бирок таң калыштуусу, алар бир да балык кармай алышкан эмес. Түнү бою аракет кылышса да эч нерсе кармашкан жок. Балким ошол бош тор сыяктуу алардын жүрөгү да бош болуп, Ыйсанын шакирттери катары өздөрүнө эч нерсе жарабагандай сезишкендир. Петр менен башка шакирттер бош кайык сыяктуу көңүлдөрү чөгүп турганда, жээкте болжол менен 100 метр алыстыкта Ыйса турган. Бирок шакирттер аны тааныган жок. Ыйса аларга катуу үн менен «Балык барбы?» деп сурады. Алар «Жок» деп жооп беришти. Ошондо Ыйса торду кайыктын оң тарабына таштагыла деди. Петр менен шакирттер үмүтсүз абалда торду оң жакка ташташты. Ошондо керемет болду. Тор балыкка толуп кетти. Балыктар торду көздөй өздөрү чуркап келгендей болду. Тор балыкка толуп кетти. Балыктар торду көздөй өздөрү чуркап келгендей болду. Шакирттер жээкте турган адамды кайра карашты. Ошондо бир шакирт «Бул Ыйса» деди. Муну уккан Петр дароо кийимин кийип, деңизге секирип, Ыйсага жакындады. Ыйса Петрге кармаган балыктарын алып келүүнү айтты. Петр балыктарды алып келди. Алардын саны 153 балык эле. Ыйса Петрди биринчи жолу жолуктурган ошол эле жээкте кайра жолуктурду. Бул ошол эле жер болсо да, бул жолу жолугушуу башкача болду. Ыйса Петрге кайрадан баштоого мүмкүнчүлүк берди. Ал Петрди Ыйсаны таанып кеткендиги үчүн жемелеген жок. Тескерисинче, Ыйса менен бирге болгондо кандай кереметтер болушу мүмкүн экенин кайра көрсөттү. Балык эмес, адамдарды кармагын кайгырып же өкүнбө, мени сүй, көп адамдарды сүй деп айтты. Ыйса бош кайыкты 153 балыкка толтургандай эле Петрдин бош жүрөгүн кайра сүйүү менен толтурду. Бизде да ушундай болушу мүмкүн. Биз да ката кетирип, жыгылышыбыз мүмкүн. Бирок Ыйса бизди кайра-кайра издеп келет жана жүрөгүбүздү кайра толтурат.